Мекенден алыста ооруга кабылып, кайсыл жакка барууну билбей жатасызбы? Анда бизге кайрылыңыз. Москва шаарындагы мекендештер үчүн бардык шарттары бар. Жаңы технологиялар менен жабдылган Medical Amir аттуу клиника өз ишин баштады. Бизде уролог, хирург, травматолог, гинеколог, невропатолог, лор, терапевт, педиатр, стоматолог, дерматолог, косметолог жана УЗИ өз кызматтарын көрсөтөт. Ошондой эле бизде балдар үчүн атайын стоматолог, уролог иш алып барат. Сүннөткө тургузуу кызматы дагы бар. Жаңы технологиялар менен операциялар жасалат. Геморрой, паховая грыжа, атерома жана папиллома лазер жолу менен алынат. Тартынбай келе бериңиздер. Биздин дарек Метро Марино, улица Новочеркасский, бульвар, дом 51. WhatsApp жана байланыш номерлер +795 752 42 84, +795 750 49 84, +767 108 40 84. Клиника Medical Amir мекендештер үчүн кам көрөт. Салам мекендештерим, жердештерим, мен Кубанычбек Осмонбеков, Кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы. Урматтуу мекендештер, миграциялык каттоо боюнча же жалпак сөз менен айтканда регистрация боюнча бир сыйра жакшы жаңылыктар менен силер менен бөлүшүп кетейин. Биринчиден баарыңарга белгилүү болгондой, 3-сентябрда депортация болот экен, выдворение болот экен, штраф кылат экен деген эл арасында, мигранттар арасында чоң паника болду эле. Ошол боюнча жакшы жаңылык. Ошол эки жарлык 1564R номериндеги жарлык болсо, азыр 3 айга дагы уланды. Бул боюнча бир дагы официалдуу кагаз жок, бир дагы акт жок. Муну болсо дипломатия жолдору менен, сүйлөшүүлөр жолдору менен биздин министрлерибиз, элчиликтер бир сыйра сүйлөшүп өзүнүн коллегалары менен узартып берди. Эсиңиздерде болсо, 8-сентябрда Ысык көл жергесинде чоң жыйын өттү. СНГ өлкөлөрүнүн ички иштер министрлери баары келишти. Ошол жака Россия Федерациясынын министри, ички иштер министри Колокольцов да келди. Ошо келгенде биздин ички иштер министр Ниязбеков Улан Омоканович ал өзүнүн коллегасынан бир сыйра суранып, биздин кыргыз жарандарга, чет жерде жүргөн, Россияда жүргөн жарандарга бир аз жеңилдик бергиле, регистрацияга убакыт бергиле деп суранычы менен, андан тышкары министр Базарбаев жакында Москва жергесинде келип, Кудайберген Базарбаев ал дагы өзүнүн коллегалары менен сүйлөшүп суранып, ошол кыргыз жарандарга, кыргыз мекендештерге жеңилдетүү жолдорун сурап беришти. Барыңар байкасыңар, азыр көп текшерүү болбой калды, мигранттарды көп жерден текшербей калды. Эми жылдын аягына чейин, декабрдын аягына чейин регистрация кыла электер, базада жоктор, просроченный болгондор баары туруп, легализация кылып алыңыздар. Регистрация кылганга силерди эч жерден эч ким штраф кылбайт, выдворение кылбайт, текшербейт деген сөздөрүн беришти. Ошол биздин эки министрге чоң рахмат. Кудай бурса, бир аз болсо дагы жеңилдикти биздин мекендештерге. Азыркы учурда көптөгөн мекендештер сыяктуу эле сиз дагы кирди чыкты маселеси ойлонуп жатабы? Сиз эч ойлонбоңуз, биз кызматтабыз. Көп жылдык айдоочулук тажрыйбасы бар Малик мырза сиздерди Москва шаарынан Казакстанга эсен аман алып барып келет. Автоунаабыз таза жана ыңгайлуу, эч кыйналбайсыз. Бизге бүгүн чалыңыз. Биздин байланыш номерлер WhatsApp +726 422 1990. Байланыш номери +799 836 68 23. Тартынбай чала бериңиздер. Биз үчүн сиздин коопсуздугуңуз маанилүү. Түзүп беришти. Андан тышкары бул маалымат болсо кыргыздарга эле тиешелүү. Официалдуу эч кандай акциялар жок, себеп деген башка улуттун өкүлдөрү дагы ушул экени билип алсалар дагы суранышы мүмкүн. Аларга дагы жеңилдети деп кыргыздарга эле бересиңер деген дагы сөздөр болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул ичара эле өзүбүздүн мекендештердин арасында жүрчү маалымат. Ошол мекендештер, айта кетчү нерсе, жылдын аягына чейин дагы уруксаат берилди, жеңилдик берилди, эч ким штраф кылбайт, депортация кылбайт. Регистрацияны кылчу жерден узартып алыңыздар, эмгек келишимин түзүп алыңыздар. Кыскасы айтканда легализация болуп, андан тышкары Сахаровго барбагандар, Сахаровдон дагы бүт жана процедуранын баарын өтүп алыңыздар мекендештер. Сак саламатта болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши, мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө мекендештер.